Саламатсыңарбы, балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай калуу менен бирге кыргыз тили сабагыны баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ийлик жөндөмөсү. Сабактын максаты менен таанышып алалы, балдар. Бүгүнкү сабакта силер ийлик жөндөмөсү жөнүндө маалымат алып, көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү таап, сүйлөмдөрдү түзүүгө, сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Тыкандыкка, тапкычтыкка жана сабырдуулукка тарбияланасыңар. Балдар, өтүлгөн теманы кайталап алалы. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Атап бергилечи, балдар. Атоот жөндөмөсү деген эмне? Атоот жөндөмөсүндө турган сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кана, балдар, ойлонуп, суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар, балдар, жакшы даярданып келипсиңер. Силердин билимиңерди баалап коеюн. Жаңы темага көңүл бурабыз. Нерсенин кимге, эмнеге таандык экенин ийлик жөндөмөсү билдирет. Кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Нын мүчөсү уңгудагы үндүү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, атанын тону, уйдун сүтү, тоонун абасы. Баарыбыз жакшылап көңүл бурабыз, балдар. Силер менен ким тапалак оюнун ойнойбуз. Оюндун шарты ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдөн таап айтабыз. Мисалы, үйдүн, мектептин, китептин. Балдар, эсиңерде болсун, ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөр кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Кана оюнду улантабыз. Азаматсыңар, дептерди ачып, бүгүнкү числону жазып, ийлик жөндөмөсү деп теманы жазып коебуз. Экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. Тексттен суроо берип, ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Алардан жаңы сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бул үчүн, балдар, Аяз атадан кат деген текстти пайдаланабыз. Мына, балдар, мисалы, кимдин, Борондунун. Эми сүйлөм түзөбүз, балдар. Борондунун балдары ойношту. Эмненин, Балатынын. Сүйлөм түзөбүз. Балатынын тегерегинде ойношту. Ушундай тартипте, балдар, кана улантып жазабыз. Үчүнчү көнүгүүдө эненин көнү балада, баланын көнү талаада деген макал турат, балдар. Макалды дептерибизге көчүрүп жазып, ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдүн астын сызып коебуз. Төртүнчү көнүгүү. Ийлик жөндөмө мүчөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла. Балдар, бул жерде мүчөлөрдү көрүп турасыңар. Ушул мүчөлөргө ылайык келген уңгу сөздөрдү таап жазып, ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү түзөбүз. Мисалы, нин мүчөсүнө эне нин. Нын мүчөсүнө ата нын. Нун мүчөсүнө су нун. Ал эми нүн мүчөсүнө бөдөнөнүн деп ийлик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү түзүп алдык, балдар. Азаматсыңар. Эми кийинкини карайбыз, балдар. Бул жерде дин, дын, дүн, дун мүчөлөрү турат. Ушул мүчөлөргө ылайык уңгу сөздөрдү таап койгула. Мисалы, балдар, кимдин, кемпирдин, эмненин, эгиндин. Ушул тартипте калган мүчөлөргө дагы ылайыктуу уңгу сөздөрдү коюп, сулуу кылып дептерге жазабыз. Кийинкиге көңүл бурабыз. Бул жерде тин, тын, түн, тун мүчөлөрү турат. Мисалы, кимдин, белектин, эмненин, китептин.
Қалған мүчөлөргө дагы сөздөрдү таап жазгыла. Азаматсыңар балдар, эми сабакты бышыктайлыгы. Илик жөндөмөсү эмнени билдирет? Илик жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Илик жөндөмөсүндөгү сөздөрдөн айтып көргүлө. Азаматсыңар балдар, бүгүн баарың сабакка жакшы катыштыңар. Силердин билимиңерди баалап коеюн. Эми балдар, үйгө тапшырма 5-чи көнүгүүнү үйдөн жазып аткарып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.